Babalardan kalgan bağlı muras, erkindik. Kırgızlar bölünүүгө, улутка, улуу журтка жарака кетирүүгө жол берген эмес. Байыртан кыргыз бардык кыйынчылыктарды бир болуп жеңген. Урпактарга улуу журт улаш үчүн бир бол. AQSh'нын Нью-Йорк шаарында полиция кызматкерлерине Кытайдын тыңчысы деген айып менен иш козголду. Федералдык прокуратура тарабынан даярдалган арызда Нью-Йорк полиция департаментинде кызмат өтөгөн Беймадажия Анквандын шаарда жашаган тибеттиктер жөнүндө Кытай элчилигинин өкүлдөрүнө маалымат жеткирген айтылды. Муну менен катар Күйөнс аймагында иш аркалаган Анквандын кызматтык абалда туура эмес жакка колдонуп, мыйзамдан тышкаркы тыңчы сымал тибеттиктердин иш аракети тууралуу Кытайдын өкүлдөрүнө маалымат жиберип турганы жазылган. Шектүүгө алдамчылык жана жалган маалымат таратуу деген айыптар коюлары белгилүү болду. Орус-казак чек арасында 3200 кыргыз жараны мекенине кайта албай жатат. Орус-казак мамлекеттик чек арасында 3200дөн ашуун кыргыз жарандары бар. Бул тууралуу Казакстандын Россиядагы элчилигинин басма сөз кызматы кабарлады. Анын айтымында жакынкы аралыкта чек арада калган кыргызстандыктар үчүн жашыл коридор уюштуруу пландалууда. Казакстан тарап автобустар менен уюштурулган транзит үчүн Казакстандын аймагы аркылуу транзиттик коридорду берүү өтүнүчү менен кайрылуу жөнөтүлдү. Элчилик ошондой эле Оренбург облусунун жана Башкортостон жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте Кыргызстандын жарандарына шарт түзүү боюнча иштер жүрүп жатканын белгиледи. Россия тарап кыргызстандыктарды жатаканаларда, балдар лагерлеринин аймактарында жайгаштырып, бекер камсыздап, чатыр лагерин түздү. Айрым жарандар мейманканаларга жана жатаканаларга жайгашышкан. Аларга акысыз тамак берилет. Мекендештерди мекенине жөнөтүү үчүн жеке транспорттук компаниялар менен автобустарды камсыздоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат деп айтылат билдирүүдө. Элчилик Казакстандын чек арасы жабык экенин белгилеп, жарандардын орус-казак чек арасында баруудан алыс болууга чакырат. Өзбекстанда мектеп директору окуу жайдагы ажатканада асылган абалда табылды. Өзбекстандын Кашкадария областына караштуу Китап районундагы мектептердин биринин директору окуу жайдагы ажатканада асылган абалда табылды. Маалыматка караганда 47 жаштагы директор өзүнө өзү кол салган. Кашкадария облусунун прокуратурасы ал өлөр алдында 3 кат жазып кеткенин билдирди. Алардын биринде мугалим кесиптештерине кайрылып, кандай гана жагдай болбосун коррупцияга жол бербөөнү суранган. Териштирүү учурунда маркумдун туугандары соттук медициналык экспертизадан качып, аны жүрөк оорусунан өлдү деп көмүшкөнү аныкталган. Ушул тапта элдик билим берүү министрлигинин райондук бөлүмүнүн, райондук ички иштер башкармалыгынын жана үй бүлөнү колдоо борборунун райондук бөлүмүнүн жетекчилерине карата кызматтык териштирүү жүрүүдө. Казакстандын 5 облусунда Түндүк Казакстан, Акмола, Костанай, Павлодар жана Карагандыда үй канаттуулары кырылууда. Бул тууралуу 21 сентябрда борбордук коммуникациялар кызматында өткөн брифинг учурунда айыл чарба министринин орун басары Гүлмира Исаева билдирди. Ушул тапта 5 облуска караштуу 26 райондо жана 47 айылда канаттуулар кырылып жатканы аныкталды. Жеке үй жайларда 12926 канаттуу өлгөн. Түндүк Казакстан облусунда 41 миңден ашык куш кырылган деди. Анын айтымында 3 облуста канаттуулар куш тумоосунан кырылып жатканы аныкталды. 2 облуста лабораториялык иликтөөлөр жүргүзүлүүдө. Бир нече күн мурун Казакстан айыл чарба министрлиги Түндүк Казакстан облусунда жогору патогендүү куш тумоосу тараганын, ага каршы күрөшүү чаралары башталганын кабарлаган. 26 августта Казакстан Орусиянын Омск облусунда куш тумоосу катталгандыктан ал жактан канаттуулардын этин алып келүүгө тыюу салган. Казак бийлиги үй канаттуулары кырылган фермерлерге компенсация төлөнөрүн билдирген. Расмий маалыматтарга караганда 4,5 миллион канаттуу үчүн 1,5 миллион доза вакцина бөлүндү. Буга кошумча дагы 1 миллион вакцина сатып алуу пландалууда. Тумо тараганга чейин 11 миллион 800 миң канаттуу эмдөөдөн өткөн.